Британ парламенти үчүн бүгүн маанилүү күн. Бир нече партиялардан шайланган депутаттар, анын ичинде премьер-министрдин өзүнүн бийликте турган консерваторлор партиясы баары биригип, Европадан келишими жок чыгып кетүүгө бөгөт коюуну көздөйт. Эгерде өкмөт жетиштүү добуш албай калса, премьер-министр Борис Джонсон октябрдын ортосунда чукул шайлоо өткөргөнү турат. Бул анда соңку 4 жылдагы 3-чү шайлоо болот. Британия Европадан 31 октябрда чыгышы керек болчу. Кабарчы Сермек Максутова Британ парламентинин тушунан биз менен түз байланышка чыкты. Европадан чыгуу маселеси боюнча Британ саясатында эмне болуп жатат, Эрмек? Британ парламентинин түбүндө турабыз. Артыбызда референдум талап кылып, Британия Европа биримдигинен кайра кирүүсүн талап кылган нааразылык акциясы жүрүп жатат. Британияда Брексит көйгөйү кайрадан дагы бүдөмүк абалга туш келди. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Брекситтин мөөнөтүн узартпайбыз деп айтып чыкты. Британия Европадан чыгып кетүүсүнө саналуу жумалар гана калды. Ошондой эле Борис Джонсон 31 октябрда Британия кандай болгон күнү да келишим болобу же келишим жок болобу чыгып кетет деп белгилеп айтып жатат. Ал ошондой эле келишими жок чыгып кетүүнү сүрөп жатат. Дал ошол себептен парламент депутаттары партиялардын келишпестиктерине карабай биригип жатышат. Эрмек, алардын максаты ошондо кандай болуп атат? Парламент депутаттары Британия Европа биримдигинен келишим жок чыгып калуусуна жол бербеш үчүн ушул кадамга барып жатышат. Козголоңчулар депутаттары деп атка конгон айрым консерваторлордон турган жана оппозициядагы лейбористтер партиясы 31 октябрда Британиянын евро биримдиктен келишими жок чыгуусун токтотобуз деп жар салган. Алар эртең парламентте талкууланчу күн тартибин сунуштоого аракет кылат. Бул өтө татаал жараян, анткени адатта өкүлдөр палатасында талкууланчу нерселерди өкмөт чечет. Эгер бул ишке ашып калса, анда ошол депутаттар Брекситтин мөөнөтүн артка жылдыра алат. Анда кайра ыңгайлаштырылган Британияга жаңы макулдашууга жете алабыз деп ошол депутаттар көздөп жатат ошол максатты. Эми мындан ары эмне болушу ыктымал? Мындан ары бул жагдай эртең чечилет. Эгер депутаттар өз талаптарын орындата алса, анда өкмөт мөөнөтүнөн мурда жалпы шайлоо өткөрөбүз деп эскертти. Премьер-министр Борис Джонсон эгер парламент менин пландарыма бөгөт кое турган болсо, анда 14 октябрда мөөнөтүнөн мурда жалпы шайлоо уюштурам деп эскерткен болчу. Эгер жалпы шайлоо боло турган болсо, анда ал өзүнүн партиясынын үстөмдүгүн кайра эле орнотконго аракет болуш керек. Андан сырткары Борис Джонсон өзү шайлоонун кайра болушун каалаган жок, анткени ал эгер парламент менин пландарыма тоскоолдук жаратса, анда биримдиктин өкүлдөрү Брексит боюнча сүйлөшүүгө кайра макул болбой коюшу мүмкүн деп айтып жатат. Лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин кайра дагы шайлоо болушуна даярмын деп айтып жатат. Бирок ошол эле партиянын башка өкүлдөрү жаңы шайлоо болушун каалабайт, анткени Брекситке 2 жума калганда жаңы шайлоо кылуу орунсуз болот деп айтып жатышат. Рахмат, биз менен байланышта кабарчы Сермек Максутова болду.